Талас тургундары үчүн кубанычтуу сонун жаңылык. Көптөн күткөн берекелүү Алтын Казык супермаркети кайрадан Талас шаарынын рыногуна кирип келди. Бүгүн 26 сентябрь ачылышы болуп атат. Видеого лайк басып, колдоп, каалоо тилегиңиздерди жазып туруңуздар. Алтын Казык супермаркетинин өзүнүн конкуренттерине салыштырмалуу элге пайдалуу болгон бир канча артыкчылыктарын айтып берейин. А дегенде эле атын өчкүр арак болбойт экен туугандар. Мындай чоң супермаркеттин мындай аракты сатпай коюшу кубандырбай, таң калтырбай койбойт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Алтын Казык супермаркетинин кожоюндарынын акчаны биринчи орунга койбогондугу жана ошондой эле бир жогорку деңгээлдеги инсандар экендигин туюндурат туугандар. Дагы бир артыкчылыгы ушул жергиликтүү поставщиктер менен ишти алып барат. Канча деген үй бүлөлөр өздөрүнүн продукциясын алып келип коюп, канча деген кирешеге кирет. Убагында иштеп жүргөн поставщиктер мунун баркын жакшы түшүнсө керек. Андан кийинки да артыкчылыктары Алтын Казык супермаркети элге ыңгайлуу шарттарды дайыма түзөт. Розыгрыштарды ойнотуп, эки жолу билесиздер, чоң розыгрыштар, көптөгөн унаалар, көптөгөн белектерди утуп алган Талас тургундарына күбө болдук. Жана ошондой эле Талас тургундарынын табитин таап, ошол продукция товарларды киргизет. Жана баасы ар дайым арзан болот, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ансар тогунда бул жака киргиздик, убагында Азияга дагы, глобуска дагы киргизе албай койду элек. Эми кардарларга да ыңгайлуу болот деп ойлойм. Көптөгөн чалуулар болот эле, базар тегеректен кимден алабыз деп. Эми мынакей туруктуу иштей турган ушул Алтын Казык супермаркетинен ансарды ала бересиздер. Андан тышкары да бул жерде ар дайым свежий нандар, выпечкалар чыгып турат экен. Ошондой эле 100% адал болгон эттер сатылып атат. Свежий ар дайым, бааларын караңыздар. Бул бааларды көргөндө таң калбай койбойсуздар. Башка жерлерде мындай эттердин баасы 700дөн өйдө болуп атат, бирок бул жерде 600 сомго жетпеген ушундай свежий эттерди келип алып турсаңыздар болот. Мөмө жемиштерди дагы ар дайым арзан баада жана свежий сатып турабыз дейт. Бул да бир чоң өзгөчөлүктөрдүн бири. Жайында дагы салкында, ичи дагы таза, эч кандай чаң жок. Мөмө жемиштерди, фруктыларды дагы ушул жактан алып турсаңыздар болот. Ассортименттер кеңири, басайларга чейин бул жакта ушундай стричтерге ороп, кыскасы бардык гигиеналар, тазалыктар дагы сонун каралган. Алтын Казыктын ээлери боюнча бир китеп жазса болот туугандар. Талас элине чоң салым кошкон, Талас шаарына көрк кошкон, Таластын рыногун бир жогорку деңгээлге көтөрүшүнө бир салым кошкон, ошондой эле чоң көп кабаттуу үйлөрдү салып аткан, бетондоо заводдорду куруп аткан. Кыскасы Алтын Казык ээлерине жалпы Талас элинин атынан ыраачылык билдирем. Чынында эле туугандар, караңыздар, эл сагынып күтүп аткан сыяктуу. Супермаркеттин ичине эл батпайт. Элдин кубанычы аябай сонун болуп атат. Ар бир рядта караңыздар, эл көп батпай атат. Интервью берип коесузбу эже? Алтын Казык ачылганда сизде кандай эмоция болуп атат? Кубануу болуп атабы? Бааларын көрүп чыктыңызбы бир сыйра? Аябай абдан сүйүнүп атабыз, бирок Талас эли ушу Алтын Казыгыбызга эле көнүп калганбыз да негизи. Аябай сүйүнүп атат, толкунда болуп атат. Өзүбүздүн эле баягы супермаркетибизде элечи сразу келип эле. Ошо жака өтүп эле. Чын эле мындай сагынып күтүп калыптыр, а? Аябай. Өзүбүздүн баягы көнүп калган эле эмебиз да Алтын Казык. Ар бир кардарлардын эмоциясы ушу эже сыяктуу, бардыгы сүйүнүп атат. Ооба. Мурда да сүйүнгенди айтпа, рахмат, Алла разы болсун. Кубанып атат, элдин баары кубанып атат, караңыздар. Ападан да интервью алып коелучу. Апа, кандай болуп атат? Эт арзан экенби бул жерде? Жакшы, Кудайга шүгүр, арзан экен. Беркерге караганда 580, 590 да атат. Эттин баасын дайым арзан коебуз дейт. Келе бересиздер, Алтын Казык супермаркети. Мындан кийин сиздердин кызматыңыздарда видеону болгон группаларга таркатып коюңуздар. Өзүбүздүн компанияны колдойлу туугандар.